Mekенimizde saat 18. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутман Кушубак кечиңиздер менен кадырлуу жана сүйүктүү угармандар, жалпыңыздар менен дагы бир жагымдуу кечте үн алышып, түз эфирде үн алышканыма кубанычтамын. Бүгүн достор 15 февраль жаздын жадырап келе жатканына болгону гана 13 күндөн кийин биз албетте бардык угармандарыбызды жаз майрамыңыздар менен куттуктай баштайбыз. Ал эми азыр эфирдин башында мен бардык сүйүшкөндөрдү, бардык жаштарды, бардык жубайларды кечээки өтүп кеткен сүйүү күнүңүздөр менен куттуктагым келип турат. Майрамыңыздар менен. Албетте жашоодо сүйүү бар үчүн биз кереметтүү күндөрдү баштан өткөрөбүз. Биз жашайбыз, жашарабыз, ошонун негизинде биз дем алабыз. Ошондуктан сүйүү ар бир жүрөктөн орун алсын деген тилегим бар. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү эфирде биз сиздер менен ошол Кавасаки синдрому тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Анан албетте достор биздин коногубуз дагы бар эфирибизде. Бардыгыңыздарды чакырам. Ар бир эне, ар бир ата өзүнүн баласынын ден соолугу үчүн өзгөчө кам көрөт эмеспи? Ошондуктан ата-энелерди, кичинекей бөбөктөрү бар замандаштарыбыздын бардыгын эфирге чакырмакчымын. Кавасаки синдрому эмне болгон синдром, андан кантип сактаныш керек? Бул тууралуу ар бирибиз билип алсак ашыкча кылбас. Бир музыкалык кыргактан соң биз бүгүнкү эфирдин коногун төрүбүзгө кошобуз. Эгерде сизде Facebook тармагында Facebook социалдык тармагына кошулган болсоңуз, анда биздин баракчабызды таап алыңыз Окей радиосунун, анан ал жактан дагы түз эфирди көрсөңүз болот. Кеттик анда достор, бир музыкалык кыргак Улан Осмон уулунан Ден соолук деп аталган сайтыбызды ачып берсин, андан соң улантабыз. WhatsApp номерубуз кызматта, бул учурда жазыңыздар 0705 53 16 64 сантарына 0705 53 16 64 WhatsApp номерубузга суроолорду жөнөтө бериңиздер. Азаматты жыгытат, начар болсо ден соолук. Аштык култум ыргытат, начар болсо ден соолук. Канды тактан кулатат, начар болсо ден соолук. О дүйнөгө узатат, начар болсо ден соолук. Эң биринчи ден соолук, экинчиден ак жолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Ишиң жакшы жүрүшпөйт, начар болсо ден соолук. Жүрүм десең жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук. Буттарыңды жүргүзбөйт, начар болсо ден соолук. Сулуу кызды күлгүзбөйт, начар болсо ден соолук. Эң биринчи ден соолук, экинчиден ак жолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Таза барктап билип жүр, оң канатың ден соолук. Баш көтөрүп күлүп жүр, жылмайганың ден соолук. Кулагыңа илип жүр, сөз укканың ден соолук. Турна моюн
жар менен бир жанашканың ден соолук. Эң биринчиден соолук, экинчиден акчолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөт, начар болсо ден соолук. Акыл менен ойлонуп, кең жүргөнүң ден соолук. Колуң менен кармашып, саламдашсаң ден соолук. Көзүң менен тике карап, байкаганың ден соолук. Тилиң менен сөз айтып, сайраганың ден соолук. Эң биринчиден соолук, экинчиден акчолук. Алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден соолук. Алтын башың сыздап өтөр, начар болсо ден соолук. Адамзатка мен тилеймин узун өмүр ден соолук. Биринчи байлык — ден соолук. Албетте, адамдын биринчи байлыгы ден соолук. Эгер ден соолугуң болбосо, анда сенин байлыгыңдан, сенин бийлигиңден эч пайда майнап чыкпай калат. Ошондуктан угармандарыбыздын баардыгына ден соолук каалайбыз жана албетте баардык угармандарыбыз менен бирге бул кечти дагы жөн гана жагымдуу эмес, пайдалуу өткөрүүгө дагы даярбыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бизди Facebook социалдык тармагынан карап аткан, көрүп аткандарга жана түз эфирде угуп аткан баардык угармандарыбызга кутман кеч каалайм. Анда достор, бүгүн Кавасаки синдрому тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Кантсе дагы акыркы учурда бул социалдык баракчаларда көпчүлүк ата энелердин балдардын жүрөгүнө коркунуч туудуруп турган темалардын бири. Биз дагы элден кем калбай угармандарыбызга алдын алыш үчүн эмне кылыш керек, мына ушул тууралуу сонун маалыматтарды жеткирүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү коногубуз улуттук эне жана бала коргоо борборунун балдар кардиологу жана ревматолог дарыгери Бурабаев Болот Давлетбекович. Кутман кечиңиз менен. Саламатсыздар. Кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Иштериңиз? Эң сонун. Мен бетимди көп карабаңыз, мен уялып кетем. Биз ушундай бир айымдардын өзүнүн процедурасынан кийин азыр сыйрылып аткан мезгилим. Бүгүн кечке элдерден уялдым да караган сайын. Ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Майрамыңыз менен куттуктайм кечеки сизди. Бирге болсун. Рахмат. Анан баягы биз майрамдайбызбы, майрамдабайбызбы, эң башкысы жакшы көргөн жакын адамыбызга мен сени жакшы көрөм деп айтып коюш үчүн дагы бир сонун күн бул. Иштериңиз жакшы болсо мен кубанычтамын. Атайын алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык айтам. Эфирдин башында дароо эле анан сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Мен ойлойм, ушул эфирде 1 сааттык убакытта угармандарыбыз өздөрү үчүн керектүү эң негизги темаларды, эң негизги суроого жоопторду кабыл ала алат деп. Түз эфир угармандарыбыздын баардыгын чакырабыз жана WhatsApp номурубузду дароо дагы бир жолу кайталай кетейин. 0705 53 16 64 сандарына бизге суроо калтырсаңыз болот WhatsApp аркылуу. Андан тышкары Facebook тармагында көрүп аткан угармандар ылдый жагына комментарий кылып жаза бериңиздер. Биз сиздердин баардык комментарийлерди кабыл алууга даярбыз. Анда ошол Кавасаки синдрому жөнүндө сөз кылып атып эле, эң башында бир аз тарыхын айта кетсем, биринчи жолу 1967 Япониянын Тамисаку Кавасаки аттуу педиатры бул ооруну сүрөттөгөн, синдромду. Анын көбүнчө ал 5 жашка чейинки балдарда кездешет деген. Бул синдром кан тамырлардын сезгенүүсүн пайда кылып, температураны көтөрөт. Оорунун себептери алигече белгисиз дешет. Ал эми кийинки маалымат булактарын карай турган болсок, бул Орусияда таң калыштуусу өтө көп кездешет экен. Мен таң калып койдум, себеби эмнеде деп. Ал жакта 1 жаштан 15 жашка чейинки балдарда көп кездешет, өзгөчө кыз балдарда дешет экен.
Кавасаки синдрому тууралуу 2009 жылдын 2-январында Голливуд жылдызы, актер жана режиссер Джон Траволта менен актриса Келли Престондун 2 жашар уулу каза болуп калгандан кийин эл оозуна көп алынып, кенен айтыла баштаптыр. Алардын уулу Джек Траволта Кавасаки синдромуна чалдыккан. Кичинекей бала ваннада жуунуп атып, тең салмактуулугун жоготуп, тайып кетип жаракат алып, ошонун натыйжасында көз жумган. Андан кийин Кавасаки эмне болгон синдром деп өтө көп маани бөлүнө баштаптыр. Жакынкы араларда Спутник AG сайтында дагы маалымат чыкты. Бул жакта пандемия башталгандан бери COVID-19 илдетинен 5 бала көз жумду дейт. Аталган министрлик өлкөдөгү Кавасаки синдромуна чалдыккандардын статистикасын жарыялаган дейт. Ал жакта жалпысынан алганда COVID-19 менен ооруган 1085 бала ооруканага жаткырылса, алардын ичинен 551-никинде дал ушул синдром деп айтайынбы, COVID-19 оорусу тастыкталган. Көз жумгандар да бар. Анан клиникалык эпидемиологиялык тастыкталганы 391 болгон. 28 бала улуттук борбордо дарыланып атса, алардын 13-үндө ушул оору дагы шектелип келген. Бирок алигиче биз конкреттүү жооп ала элек, биз чын эле Кавасаки синдромубу же жокпу деп. Кантсе дагы канчалык маалымдар болсоң, ошончолук куралдангансың деп айтылган сөз бар эмеспи? Келиңиздер, анда биз ушул тууралуу сөз кылалы. Жалпысынан эле Болот мырза, сизден сурагым келип турат да, бул Кавасаки синдромунун коркунучтуу жагы эмнеде? Негизги белгилери кандай болот? Негизи бул жерден туура түшүнүш керек. Кавасаки синдром деген сиз туура айттыңыз, бул жаңы оору эмес, бул мурда деле бар болчу. Дети 1967-жылы эң биринчи Японияда изилденип табылган болчу. Бирок азыркы учурда айтып аткан Кавасаки синдрому бул кичине башкача. Бул деген Кавасаки сыяктуу синдром деп аталат да. Мурдакысы Кавасаки синдром деп аталчу. Негизи эки оорунун, ушу синдромдун белгилери окшош болгондон кийин Кавасаки синдром сыяктуу деп аталат да, азыркы учурда айтылып аткан. Бул бизде ганабы же жалпы эле кайсы жерде ковид оорусу менен ооругандар бар, ооруган балдар бар болсо ошол жактабы? Негизи эле азыр дүйнө жүзү боюнча негизи ушу пандемия башталгандан бери дүйнө жүзү ушундай Кавасаки синдром сыяктуу белгилер, симптомдор пайда болгон балдар көбөйүп келе аткан изилденип табылган болчу да. Анан негизи Кыргызстанда деле азыр изилденип биз да таап атабыз ушундай Кавасаки синдром сыяктуу ооруну. Эмне себептен сыяктуу деп атасыздар да? Анткени белгилери кичине башкача. Негизги мындай жалпы симптомдору бирдей. Бул симптомдордун ичине эмне кирет? Биринчиден бул деген дене температурасынын көтөрүлүп кетүүсү. Бул температуранын көтөрүлгөнү 2 жумадан ашык кармалат кээ бир кездерде. Кавасаки деле ошондой. Кавасаки деле ошондой. Бирок температурасы кичине өзгөчөлүктөр бар болушу мүмкүн. Бул кээ бир кездер андан да ашышы мүмкүн. Экинчиден бул дененин Сиз азыр кайсы синдромдукун эсептеп берип атасыз? Экөөндү бирдей айтып атам. Анткени кандай болсо да жалпы симптомдор окшош. Кичине эле өзгөчөлүктөр болбосо, эми аны өзгөчөлүктөрүн көп деле адашып кеткендей деле оңой эмес да, кыйын деле эмес. Экинчиси бул дененин сыртына сыйп пайда боло баштайт. Сыйптын негизи түрлөрү ар кандай болот. Аллергия сыяктуу же ошол эле кызамык же кызылча сыяктуу сыйп пайда болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн бул бездерин шишип кетүү. Негизи адам кишиде бездер шишиши мүмкүн ансыз деле. Бул көбүнчөсүндө моюн бездери шишийт же башка бездерде шишиши мүмкүн. Төртүнчүсү бул таман менен алакандын кызарып шишип кетүүсү же башка ошол эле денеде экзантема деп коебуз. Бул шишип кызарып кеткен жерлер да. Андан сырткары ошо алакандагы тери кадимкидей кесилип, анан жанагындай шылуушсет түшүшү мүмкүн да. Кургап түшүп болушу мүмкүн. Андан сырткары эмки симптому бул көздүн кызарып кетүүсү, конъюнктивит деп коебуз. Конъюнктивит эки жак көзүндө болуш керек негизи. Бирок кээ бир кездерде бир жакта деле болушу мүмкүн.
конъюнктивит деген кандай бул белгилери? Көздүн кызарып кетүүсү, кызарып кеткенде баягы бир күн ыйлаган баланыкындай болуп калат да, ошондой симптом деп коебуз. Негизи заплаканный көзүнүн актары кызарып кетет, ак жерлери кызарып кетет. Жана орусча айтканда заплаканный ребенок, вид заплаканного ребенка деп коет. Бул бала көптөн бери ыйлап көзү шишип кызарып калгансыдай болуп калат. Андан акыркысы белгиси бул ооздун жанагындай ооздун былжырынын анан эриндеринин өзгөрүлүүсү. Бул кандай болуп билинет? Тилдин өңү өзгөрүлөт, малиновый язык деп коет симптомду орусча. Бул тилдин өңү малина сыяктуу болуп калат, анан кочкул кызыл. Андан сырткары эриндери кургап, кадимкидей кесилип кетиши мүмкүн. Буну хейлит деп коет да бул симптомду. Бул негизги симптомдор. Бирок Кавасаки синдрому аныктап коюш үчүн ушул синдромдун 4-өсү эле болсо эле жарайт. Негизи бирок жалпысынан сыяктуу дегени мага кызыктуу болот да. Бул сыяктуу болгону менен ол симптомдор кичине эпизоддору, эмелери, оорунун башталышы кичине башкача болушу мүмкүн да. Эгерки сиздерде мисалы Кавасаки синдромунда көбүнчөсүндө так мындай план сыяктуу болуп башталат да. Биринчи температурасы көтөрүлөт, андан кийин бир кесилген көз тепкич менен же улам өтө берет да, бир симптом артынан. Андан кийин көздөр кызаргандан кийин оозу жанагындай былжыр, тамак эмесин баары өзгөрүшү мүмкүн. Андан кийин эле алакан менен эмелер сыйып, ошондой да. Негизи температура уже түшүп баштаганда сыйып да кете баштайт да. Негизи Кавасаки сыяктуу синдромду кичине башкачараак болот. Бирок жалпы симптомдор ошол эле да. Температура дене табы деп айтып атпайсызбы? Улам баса белгилей кетпедиңизби ошол дене табын? Анда дене табы канча градуска чейин көтөрүлөт? Анан кайсы учурда пик, кайсы учурда туч окуусу болот? Же дайыма бир учурда мындай бирдей болобу? Дайыма бирдей 38ге чейин, 37-38ге чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эми ар бир киши мындай айтмакчы бирдей эмес. Бир колдо 5 бармак бирдей эмес, ошондуктан баардыгын бирдей айткан туура эмес, бирок 37-38ге чейин да көтөрүлүшү мүмкүн. Негизинен Кавасакиде мен ошо интернет булактарынан караганда 3-5 күндөр эң пик, туч окуусу болот. Эң көп көтөрүлгөнү болот. Эң көп көтөрүлгөнү, ошол кезде эң көп жанагындай денесине сып пайда боло баштайт и башка симптомдор да көбөйө баштайт. Андан кийин сен жанагындай алакандын кызаргандары же жанагындай тамандын кызарганы кете баштайт и жанагындай сыйрылып кесиле баштайт эми териси. Дене табы 38ге чейин көтөрүлсө, бала мындай өтүү да кыйналбайт, мындай ортодогу бир түшүнүксүз жагдайда болот экен да. Бул жерде мындай да, эми көбүнчөсүндө бул Кавасаки синдром деген башында, эми мындай башында жалпы эле айта берели Кавасаки синдром деп. Негизи бул жерден мындай эме кылыш керек да. Башынан эле Кавасаки синдромду мындай ойлосоң симптомдор деги көп деле экен, мындай белгилери. Эмне себептен 67-жылы биринчи аныкталды. Мындай суроо пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени бул симптомдор көп башка оорулардын белгилерине окшош да. Мисалы ошол эле кызамык болгондо эмне болот? Ошол эле бездер шишийт, ошол эле денеге сып чыгат, ошондой эле температура болот. Бирок көздөр мисалы андай кызарбайт же жанагындай алакандар кызарбайт да. Ошондуктан негизи эле бул оору көбүнчөсүндө негизи эле дүйнө жүзү боюнча мурда кээбирки туура эмес инфекционный больницаларда кызамык же кызылча, скарлатина деп дарыланчы да башында. Андан кийин жанагы сиз айткандай Кавасаки педиатр Жапониядан аныктагандан кийин буга мындай өтө башкача көңүл бурулуп ушул пациенттерге. Андан кийин сиз айткандай жанагындай Джон Траволтанын баласы да аныкы эмне болгон эле, аныкы мээ кан тамырлары сезгенип кеткен да. Сиз башында айтканыңыз туура болду. Бул оору васкулит деген ооруларга кирет. Көп басына. Эмне деген оору? Бул кан тамырлардын тамдары эми кадимкидей сезгенип, кээбирки кездер ичкерип же жанагындай туура эмес чоңуйуп да кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ал жакта көбүнчөсүндө эме деп айтышат, баласыныкында, Джон Траволтанын баласында жанагындай мээнин кан тамырлары ичкерип кетип, жанагындай тең салмактуу кармалган, ал көбүнчөсү эпилепсия деп
азыр айта алышпайт, но бирок көбүнчөсү ошондон кетти го деп ойлоп жатышат да. Башычы ошол жерден башын уруп алып, анан Кавасакиден алып кайтыш болгон жок, мындай айтмакчы, ал травмадан. Ооба. Бирок жаракаттан уламган. Бирок бул жерден Кавасаки синдромдон жанакы натыйжа келип атпайбы? Ошондон башталды да. Кесепетинен болуп атат да. Ошондой эле бул көбүнчөсүндө Кавасаки синдрому эмнеси сиздин жанагы сурооңузга айтып бергендей эң мындай жаман. Мен алгач ошол сиз айткан симптомдорго токтолгум келип атат да. Мисалы дене табын биз конкреттүү билдик. 2 жумага чейин пик бул туу чокусу 3-5 күндөр деп. Эми ошол денедеги тактар деле мисалы кантип айырмалайт? Мисалы жөнөкөй эле тромбоцитопеническая пурпура да, дененин ичиндеги дейт, аны мындай терини чойсоң дагы кетпейт. Кайсы бир аллергиялык тактар бар, аларда денени чойсоң да эмне кылсаң да кетпейт. Бул демек аллергиялык сыпт деп билебиз, тактар деп. Дал ошол Кавасакидечи кандай тактар болот? Бул теринин бетине чыгабы же кан тамырлар жарылгандан улам баягы теринин алдында пайда болобу? Бул жерден жанакы немени айтыш керек, кайра эле симптомдору сыйп ар кандай болушу мүмкүн. Жана айткандай эле кызамык. Сыптан да тактардын да айырмасы бар. Тактардын айырмасы болот. Сиз айтып аткан нерсе бул туура түшүш керек. Васкулит деген анан жана аллергический компонент эме дегендегичи. Мисалы тромбоцитопенический пурпура же тромбоцитопатиянын негизги себептери эмнеден жанагындай денесине жетишпегендиктен. Андан деле эмес. Алардын биринчиден тромбоциттан жетпегендиктен, эмне үчүн тромбоцит жетпегендиктен эмне үчүн анда пайда болот? Кан суюлат, бирок бул жерден негизгиси тромбоциттардын экинчи функциясы бар. Бул кан суюлткан менен жанагындай бул биринчи функциясы, экинчиси бул кан тамырды өзүнүн азык жеткирет да кан тамырларга. Тромбоциттер азайгандан кийин же мындай функциясы төмөндөп кетсе, анда ошол эле кан тамырларга азык жакшы жетпейт да. Азык жакшы жетпегенден кийин кан тамырлар мындай сырткы травматизацияга негизи эле жакын болуп калат. Ошондуктан любой нерседен жанагындай жарылып, көп пайда болуп калат, көп пайда болушу мүмкүн, же петехиальный же петехиальный деп коет, кызыл кичинекей тактар болушу мүмкүн. Эмеге чейин көгүш жанагындай урулгандай сыяктууга чейин пайда болуп кетиши мүмкүн. Васкулиттердин симптомдору кичине башкача болот негизи. Аллергический компоненттики бул дегенде башкача эме болот. Бул жерден негизги симптомдордун сырткары жанагындай денеге белгилер чыккандан сырткары негизи кычышат дагы, ачышат дагы. Бирок жанагындай тромбоцитопенический пурпура же ошол эле васкулиттерде бул кычышпайт негизи. Экинчиден ошол эле белгилери ар кандай болушу мүмкүн. Полиморфизм деп коет бизде бул симптом. То есть бул эмнени билдирет? Ар кандай өң, ар кандай форма болушу мүмкүн. Ошондуктан жанагындай скарлатинанын сыпына окшош болот же ошол эле кызылчага деле болуп окшош болуп кетиши мүмкүн. Бирок толук мындай кандай конкреттүү жок да. Ошондуктан анткени кайсы кан тамыр жарылат, кайсы кан тамыр сезгенет, ошол жерден эгер чоңураак болсо анда чоңураак сып пайда боло баштайт. Эгер мелкий калибр деп атпайбызбы, средний, анан орто, анан кичирээк калибрдеги кан тамырлар ошол аяктуу андай симптом. Кийинки суроом жана конъюнктивитке байланыштуу болуп атат да. Кайсы күндө бул ошол конъюнктивит болуп баланын көздөрү кызарат, эгерде ал ошол эле Кавасаки боло турган болсо? Негизи биринчи күндөрдө. Биринчи күндөрдө эле? Биринчи күн эмес, мындай да. Бул жерде так аныкташы кыйын да. Синдромдунчу өзүнүн жашыруун мөөнөтү мындай болобу же бул кандай? Ошо да. Бунун эң биринчиси бул өзүңүз деле элестетсеңиздер, бала ооруп жатса, эң биринчи ойдо эмне келет? Вирус оорулары. Же тамагы кызарып калды, сасыктуу же тумоолоп калды, же ангина болуп калды дейт. Же дагы кошумча бир любой инфекция болуп калышы мүмкүн деп эле изилденет. Ошондуктан башы качан башталды эле, кайсы жерден башталды деп көбүнчөсү ата энеси көңүл бурбайт. Андан демекчи дагы бала өз деле ойноп жүрө бериши мүмкүн билдирбей. Канчасын мисалы сиз деле билесиздер болуш керек, эркек киши менен аял кишинин температураны көтөргөнү кандай болот. Эркек киши бат эле жатып калат. Ошондой бар, аны деле түшүнүш керек. Бала андан да мындай өзү көтүрүктүү болот, мындай көтөрөт да, мындай көтөрүмдүү болот балдар, чыдамдуу болот. Анан ойноп жүрүп алаксып алар деле билбей деле калышы мүмкүн. Ошол эле 37-ин сезбей деле ойноп жүрө бериши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде качан башталды эле деп айтышы кичине кыйыныраак.
ошондуктан бизге келгенде бул жерде бул температураны ченеген күндөн баштап эсептейбиз да. Анткени биз алы кетип калды эле деген сөзгө ишене албайсың да. Унака сен симптомдорду көрүш керексиң. Эгер температураны ченегенде көрсөң, анда бир жөн деп айта аласың. Ал убакытка чейин айта албайсың. Бирок ата энелер көңүл бурбайт деле. Ошондуктан кээинки кездерде бул жерден бала деле мисалы бир жума анын астында деле жүрүшү мүмкүн. Кээинки ата энелер мисалы даже шишип кеткенче чейин канча биздин практикада болуп жүргөндөр канча көңүл бурулбай жүрүп жүргөн, анан качан пайда болду десең, анан баладан сурасаң 1 ай болуп калды дегендейлер деле болуп калат да, ата энеси билбеген. Эми туура түшүнүш керек. Азыр убакыт башка, индустриалдуу убакыт болуп калды. Баары ата энелер мектепте иштеп жүрүшөт, балдар садикте же мектепте, анан эмне болгон белгисиз болуп калат да. Бала контролдон түшүп калат. Негизи азыркы учурда ошондуктан көз кызарганы биринчи жуманын ичинде эле пайда болот да. Жалпысынан Кавасакинин жашоонун мөөнөтү барбы өзүнүкү? Мынча убакыттан кийин анын конкреттүү белгилери байкалат деген. Анча биринчи эме менен бирдеке менен такташ керек да, эмне бул ооруну козгоду деп. Негизи алдыда токтололу ушу козгогучтарга. Мен ушу конъюнктивит жөнүндө кененирээк билейин дегем. Демек, бул эгер ушул синдром боло турган болсо, башында эле башталат, Эми COVID-19 келим келип атат да. Азыркы мисалы биздин ооруканада жаткан ушул энсомедде жаткан балдардын абалы окшош деп, 14-тө аларга ушул болушу мүмкүн деп, бирок аягында биз конкреттүү деле жооп ала элекпиз. Аларда кандай симптомдор болуп атат? Негизи бул балдар 15 баланыкы негизи Кавасаки синдрому уже аныкталып коюлган. Ошол эле эми ар кайсыныкы ар кандай. Бирөөсүнүкүндө жанагы 5 симптому бар. Кээбирлердики жетпейт, бирөө жетпей калат. Бирок жанагындай сөзсүз температура болуш керек. Андан сырткары жанагы 5 симптом. Эгер температурадан сырткары 4 симптомду да тапсак, анда Кавасаки синдром койгонго биз укугубуз бар. Анткени бул уже Кавасаки деп. Анткени 4 окшош симптом бир балада болушу мүмкүнчүлүгү төмөн да, башка оорудан. Эми ошо козгогучтарга кайтсак, эмне козгойт бул синдромду? Негизи биринчи Кавасаки синдром өзүнчө айтайлы. Дүйнө жүзү боюнча илимий иштөөлөр жүрөт. Бирок эмне себеп азыр дагы эле толук маалымат жок. Этиологиясы кайсы? Этиологиясы жок азырынча. Жокпу азыр дагы? Бул дагы аутоиммундук оору, өзүнүн иммунитети өзүнө каршы чыккандыктанчы. Бирок бул жерден негизи азыркы акыркы иштер боюнча изилдегенде бул суперантиген деп коет да. Негизи биздин денебиз антителаларды пайда кылат да. Бул биздин иммунитет да. Иммунитеттин бир жоокерлери ушу антитела деп коет. Бул сырттан кылган антигендерге каршы чыгат. Чабуул жасап турушат. Сөзсүз. Бирок ошол эле кезде кээбирки антигендер суперантигендер деп коюшат да. Булар жөнөкөй эле сезгенүүнү келтирбей, андан ашык өтө сезгенүүгө жеткириши мүмкүн. Ошондуктан жанакындай өтө туура эмес иммунитетти иштетип, иммунитет өзүнө каршы чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерден азыркы учурда Кавасаки синдром боюнча негизи стафилококк инфекциясы же стрептококк инфекциясы деле козгошу мүмкүн. Бирок бул мурда. Азыркы учурда эми пандемия учурунда вирус козгоп атпайбы эми азыр, Негизи мурда деле вирустар козгочу мүмкүн болчу. Ал жерде бул жерде эми туура түшүнүш керек болчу. Ар киши иммунитеттин өзгөчөлүктөрүнөн эме болчу да. Кадимкидей зависить этчи да. Ар киши ар кандай көтөргөндө, ар киши кандай оору көтөрөт, ошондой эле ар кишинин иммунитети өзүнүн инфекцияга ар кандай жооп берет да. Азыркы учурда пандемия учурунда жана айткандай эле коронавирус учурунда, пандемия учурунда дүйнө жүзү боюнча ушу Кавасаки сыяктуу симптомдор пайда болгон балдар көбөйө баштаган. Ошондой эле биздин Кыргызстанда дагы эми четте калбай бизде деле пациенттер табылып атат да. Да, бир тактай кетейинчи. Жогоруда сиз тастыкталды деген бул Кавасаки сыяктуу синдром менен тастыкталып атабы же конкреттүү Кавасаки сыяктуу? Сыяктуу. Азыркы учурда анткени булар жанакындай коронавирус менен анализ
тапшырылгандан кийин алардын баардыгы коронавирустун ПЦР же ИФА тесттери положительный чыгып калып аткан. Эми ушул боюнчачы дүйнөдө мисалы Кавасаки сыяктуу синдром делип атпат да, балдар ооруп атат, балдарда тастыкталып атат бул нерсе. Канчалык деңгээлде симптомдор окшошуп келип атат, анан кийин козгогучу демек вирус конкреттүү түрдө козгойт деп тыянак чыгарууга мүмкүн экен да. Жок, анткени айтканга эрте. Анткени вирус деп козгогонго ал үчүн так мындай көбү болуш керек да. Пациенттердин көбү чыгып калса аныкташ. Мисалы Казакстанда бир топ балдарда тастыкталды, абдан эле көп балдарда. Коңшу эле өлкөлөрдө. Туура түшүндүрүш керек да бул жердечи. Коронавирус сөзсүз Кавасаки сыяктуу синдромго жеткирет деген бул туура эмес. Кайсы учурда жеткирет? Айта албайт эч ким. Бул анткени ар бир кишинин иммунитетине ылайыктуу. Мен ошол эфирге даярданып атып, чет элдик басылмаларды окуп атып, анан ал жакта COVID-19 күчөп кеткенде деп баса белгилешиптир да. Бизде дарыгерлер кандай тыянакка келип атышат? Негизи бул жерден андай деп айтканга да эрте. Сөзсүз мындай ал деген жалаң гипотезалар. Сөзсүз мындай өтүп кеткен коронавирус деп айтканга да туура эмес. Анткени башынан эле бүт жерден эле айтып эле жүрөт, коронавирус менен балдар оңой ооруйт деп. Атайын коронавирус үчүн даба ошол кызык болуп атпайбы да? Мисалы балдар жеңил көтөрөт, ойноп жүрүп эле көтөрүп коюп атат, Баягы биринчи толкунда деле балдар ооруду, биз көпчүлүгүбүз маани берген жокпуз. Биз билбейм элдердики кандай, бирок менин балам ооруду да. Анан кийин андай нерсе байкалган эмес, эми эле туруп ошол синдром менен көп кайрыла баштагандыр кызык болуп атат да. Менин оюм боюнча бул эмне себептен? Анткени азыркы учурда көбүрөөк көңүл бурула баштады мындай маселелерге. Мурда адам кишилер, биздин негизи кыргызстандыктар көбүнчөсүнө көңүл бурчу эмес. Өзү эмес, бала эмес, өзүнүн денесин, жанагындай организмине кандай белгилерин издеп, кандай болсо да жакшы деп чуркап эле жүрчүбүз да. Азыркы коронавирус болгондон кийин негизи элдер өзүнүн ден соолугуна мындай башкача көңүл бура баштады. Карап калышты мүмкүн, Ошондо азыркы учурдагы ошо балдардын ооруганы мага кызык болуп турат. Эмне себептен мындай конкреттүү ушул нерселер пайда боло баштады деп. Кан тамырларды жабыркатат деп айта алабызбы Кавасаки? Кан тамырлардын сезгентип жабыркатат. Ал эми COVID-19 деле ошол мисалы бронхиал бронхторду, ошол эле кан тамырларга чабуул жасайт да. Негизи бул ошол себептен улам келип аткан жокпу деген суроону бергим келип атат. Жок, мындай да. Коронавирус деген негизи чоң кишилерде кичине башкача өтөт да. Негизи эле коронавирус бул жерден андан өзүнүн вирустун пневмониядан сырткары дагы башка сезгенүү ооруларга жеткириши мүмкүн. Жакында жайында деле көрдүк. Анткени жанагындай цитокиновый шторм деп койгон болчу. Бул жана эмне деген момент, бул деген иммунитети чоң кишиники да ошого окшош. Өзүнүн иммунитети өзүнө каршы чыгып калган моменттер болчу да. Ошол кездерде жанагындай иммунитетти басаңдаткан дарыларды эл издеп, жанагындай Актемра деген дарыларды колдонуп жүрбөдү беле? Ошол да бул иммунитетти басаңдаткан дары да. Анткени ушул коронавирус негизи иммунитетти туура эмес иштетип, өзүнө каршы чыгаргандай функциясы да бар окшойт да. Жанагындай өзүнүн вирустук пневмониядан сырткары. Бирок кан тамырларды анда деле сезгенткен, анда деле жанагындай тромбоэмболиялар пайда боло баштаган. Жүрөк ооругандардын канчасы чыдай албай калды. Туруштук бере албай. Бирок бул жерден эми туура түшүнүш керек болчу. Анда дагы мындай да, анда деле балдар ооруп жаткан жайында деле. Мен деле кызыл зонада иштеп жүргөндө бизде пациенттер бар болчу. Анан жанагындай сахарный диабет же башка оору болгон балдардан негизи эле кичине оорураак көтөргөн болчу да. Бул оорууну улуу кишилердей. Эмне себептен балдар кичине оңой көтөрөт? Балким бул жерде анткени балдардын өнөкөт оорулары азыраак болуп калышы мүмкүн. Анткени 40 жашка чыгып калганда адам кичиде мындай айтмакчы букет дегендей ооруларды айтып коюшат го. Ошондой эле көбөйө баштайт өнөкөт оорулары. Тамеки чеккендер өпкөсүнө уже слабыйраак болуп калат. Негизи жүрөк ооругандар уже пайда боло баштайт. Бала негизи төрөлгөндө жаңы бүт бардыгы органдардын баары таза болот. Андан кийин эле оорубаса, өнөкөт оорулар пайда болбосо эле да.
Ошондуктан негизи эле балдар оңоюраак көтөрүп жүрүшкөн болчу. Бирок бар болчу, ошондо деле биз кызыл зонада иштеп жүргөндө балдар бар болчу. Сахардын диабет менен бизде ковид менен жатып кичине татаалыраак көтөргөн болгон балдар. Сиз айткандай жанагындай летальный случайлар да бар болчу балдардын арасында. Бирок чоң кишилерге салыштырмалуу бул өтө эле аз да. Анан жалпы эле оңой көтөрөт дегендей эле туура келет да бул сөзгөчү. Эмне себептен Кавасакиге алып келип атат же ошол сыяктуу синдромго алып келип атат? Ошол эле иммунитеттин туура эмес иштеп кетип аткан. Анткени Кавасаки бул деген коронавирус симптому супер антиген сыяктуу иштеп иммунитетти туура эмес иштетип коюп атат. Болду. Бирок бул баардыгын эле коронавирус менен ооруган балдардыкы сөзсүз чыгат деген бул туура эмес. Бул деген өтө мындай редкий симптом да. Сөзсүз болот деген бул туура эмес. Жалпы элдин баарынча эми сиз деле айтканчы сандар бул толук маалымат эмес да. Канча бала ооруган дегенчи. Сиз алган маалымат бул больницага келген балдар. Ал жакта жаткандар. Канчасы үйдө жүргөн. Өзүм дарыгермин дегендер көп бизде. Мисалы көбү деле үйдө ата энеси ПЦР положительный болуп чыгып калганы менен балдарын текшертпегендер деле канчасы болгон. Ошондуктан баягы 500 канча киши дедиңиз анын бир жагы эле. Канчасы үйдө жанакындай бар болгон үй бүлөдө, коронавирус бар болгон үй бүлөдө, бирок официалдуу статистикага кирбеген, бул туура эмес. Анан баарына салыштырмалуу 15 киши бул өтө көп деле эмес. Ооба, мурдакыга караганда, мисалы коронавирус пандемия эмес учурда Кавасаки синдрому өзү редкий заболевание. Андай көп мындай көрүндөй такталчу эмес, анан табылбачу эмес мынчалык көп. Азыр кичине көбөйүп калды. Бирок салыштырмалуу, анан сөзсүз бул баягындай паника болуп, бизде Кавасаки деп азыр көп корко баштады элдер. Бул туура эмес. Эми ушинтсе дагы коңгуроо каккандын себеби бар болуш керек деп ойлойм. Кандай коркунучтуу жактары бар ошол Кавасаки синдрому эмнеге алып келет? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи эң жаман сыяктуу эмес, конкреттүү Кавасаки жөнүндө сөз кылсак. Кавасаки синдромдун бул эң негизи бул кан тамырларынын сезгенип кетүүсү. Сезгенип кеткенден кийин кан тамырдын тамдары ичке кирип кетет. Анан да жанагындай бизде аневризма деп коет. Аневризма деген кан тамыр ичке кирип кетип чоюла баштайт да. Чоюлгандан кийин чоңоюп, ошо чоюлган жери ичке кирип кетип, анан кийинки кездерде ошол жерге тромб пайда болушу мүмкүн, же ошол эле жер жарылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул биринчи. Экинчиден жанагындай кан тамыры ичке кирип кетип жакшы иштебей калгандыктан кан жүгүрүшү ушул жерге деле төмөндөп калат. Ошондуктан функцияларда кичине өзгөрүп калышы мүмкүн. Органдардыкы, мисалы жүрөктүн нагрузка пайда болуп калышы мүмкүн. Нагрузкалар же ошол эле мээге кан жакшы жүгүргөндүктан мээнин иши да кичине начарлап калышы мүмкүн. Жанагындай эпилепсия жана башка симптомдор пайда болуп, мээ жактан, жүрөк жактан стенокардия сыяктуу симптомдор пайда болушу мүмкүн да. Ошол коркунучтуулугу. Ошондуктан эң коркунучтуу бул ошол симптомдор. Жана эле ошол Джон Траволтанын уулун ала турган болсокчу, тең салмактуулугун жоготту деп, ошолдон жыгылып жаракат алды деп атпайбы? Демек, адамда ушундай бир өзгөрүүлөр болот экен да, сөзсүз. Жана мен айткандай эле кан тамырлар туура эмес иштеп баштайт. Адам негизи мындай да. Табит начарлап, мисалы, темтеңдеп басып деген сыяктуу, же көзү жакшы көрбөй деген сыяктуулар болобу? Мындай да. Сиз ковид жөнүндө сурап атасызбы же Кавасаки? Жок, конкреттүү Кавасаки жөнүндө. Кавасаки синдром. Негизи Кавасаки синдром азыркы учурда аныкташ оңой болуп калды. Аныкталганы менен жанагындай Кавасаки ушундай өтө жаман синдромдор же симптом ушундай татаал өтүп кеткени мындай оңоюраак болуп калды. Ошондуктан жанагындай аневризмага чейин көбү жетпей калды. Эми Джон Траволтанын баласы убагында дарыланат да. Джон Траволтанын жана баласы сиз деле мисалга берип атпайсызбы? Ал илгерки ал кезде негизи эле бул ооруну көп билчү эмес. 12 жыл мурунку. 12 жыл мурун, бирок кандай болсо дагы бул өтө аз. Мисалы бизде деле дүйнө жүзү боюнча бул ооруга көп көңүл бурулчу эмес. Азыр ушу пандемияга чейин негизи эле
анча көп эмес болчу. Өзүңүз деле мисалы бир сыйра изилдеп карап көрсөңүз, Ооба. улам жыл сайын мисалы изилдөөлөр, илимий изилдөөлөр Кавасаки синдрому боюнча көбөйүп баштады. Жылдан мисалы ошол эле мисалы чет өлкөлөрдө жаңы жанагындай Кавасаки жанагындай синдрому менен ооруган ата энелер чогулуп жанагындай форумдарды жана мисалы азыркы учурда сахарный диабет менен ооруган балдардын ата энелери билесиздер, жанагындай форумдар, ассоциациялары бар. Ошондой эле азыр мисалы чет өлкөлөрдө ошондой эле Кавасаки синдрому боюнча да пайда боло баштады. Бизге анчалык жете элек. Бирок 12 жылдын ичинде ушундай кадимкидей аябай эле көп мындай жылыш болду бул оорунун алдын алуусу боюнча, бул ооруну дарылоосу боюнча, бул оорунун белгилерин табуу боюнча. Анткени жылда эле ушу улам көп жаңы изилдөөлөр, анткени бул оору өзү эле аз пайда болчу да мурда. Бир дарылагандан кийин ушу Кавасаки конкреттүү Кавасаки синдрому боюнча негизи рецидив кайда болгон пациенттер бизде жок. Ошону айтмакчы, бул жерден 100% мындай айыгып кеткендер деп айтсак болот. Бирок мүмкүн бул баягы 1967-жылы кийинки эле 19-кылымдын экинчи жарымында байкалып атса, бул медицинада конкреттүү эске алынып атса, мүмкүн биз ал доорго жете элекпиз да, кайра рецидив болгон учуруна же ушундай болгон деген учурга. Негизи рецидив Япония менен биздин медицинаны салыштырып болбойт, бизде качан катталганын ким билет, мисалы биринчи жолу. Негизи эң биринчи жолу деп айтканга мен айта албайм. Негизи анткени мурда деле коюлганы менен бул официалдуу статистика негизи кирчи эмес. Кадимкидей эле башка жанагындай ооруларды сыяктуу эле дарыланып эле жүрө беришчи. Андан сырткары дарысы, мисалы сиз айткандай эле дарылары азыркы учурда уже негизи клиникалык протоколдор пайда болгон Кавасаки негизи Кавасаки синдрому сыяктуу бизде бар, ооба, сөзсүз. Азыр бизде андан сырткары Кавасаки сыяктуу синдромго да өзүнчө протоколубуз бар. Эки кичине башкача деп атпайбызбы, өзгөчөлүктөр бар депчи. Дарылоосу да аз өзгөчө да кичинечи. Негизи клинический протокол тиги ооруга да, буга ооруга деле бар. Ошондуктан бул эми протокол сөзсүз жанагындай Всемирная организация здравоохранения жана башка чет өлкөлөрдүн протоколдоруна да биз колдонобуз, сөзсүз ага да таянабыз, андан да маалымат алабыз. Ошондуктан азыркы учурда биз ошо дүйнө жүзү боюнча да эле дарыланып эле жүрөбүз. Мисалы негизи сиз кичине туура эмес айтып атасыздар, эме боюнчачы Япония менен Кыргызстандын медицинасы кичине башкача депчи. Негизи дарылоо жактан негизи бүт баары бирдей. Эч өзгөчөлүк жок. Анткени азыркы учур интернет аркылуу любой нерсенин маалыматы табылсаң болот. Ошондуктан Кыргызстанда мисалы любой ооруну биз бирдей дарылайбыз. Дары-дармек жагын. Балким хирургиялык жактан биз кичине арттабыз. Балким хирургиялык, анткени эми ал жерге эме сөзсүз эме керек да, оборудование керек дегендей. Бирок дары-дармек жактан протоколдор биздики бирдей. Негизи ошол эле Европа, ошол эле Жапония же ошол эле Американыкын алсаңар, негизи өзгөчөлүктөр кичине бар. Биз мисалы мындай түшүш керек да, бул медицина деген өзү эле негизи эле чыгармачылыктын бир түрү да. Ар бир кишиге сен бирдей иштей албайсың. Ар бир кишиге өзүнчө подход керек, ар бир киши. Ошондуктан жалаң эле биз Американын протоколун алган бизге болбойт. Американецтер башкача, кыргыздардын негизи климат, тамактануу, сөзсүз бардыгы айырмачылык бар да. Ошондуктан биз аны сөзсүз колдонобуз, бирок өзүнчө чыгарабыз. Анан дары-дармек жактан почти баардыгы биздики бирдей эле. Жалаң эле бул оору боюнча. Эмне себептен бул нерсени сурадым? Мисалы, балада эгерде Кавасаки синдрому башталган болсо, бирок апасы балам дериси аллергия болуп атат деп аллерголог алып барышы мүмкүн, венеролог алып барышы мүмкүн. Көзү кызарып калыптыр, көзү ооруп калыптыр, деп туруп ошол эле офтальмолог, окулистке алып барышы мүмкүн да.
ошондон сурап атам да, бизде конкреттүү түрдө кайсы тепкичте коюлат да, анан качан дарыланып баштайт, анан өткөрүп жибербейби бизде ата энелерчи ошол учурду? Азыркы учурда негизи ошондуктан мен да ойлоп жатам, эмне үчүн көбөйүп кетти? Бул ата энелер кичине жоопкерчилик болуп калды да, мындай көтөрүлүп калды кадимкидей бир топ деңгээлге. Анткени мурдакыдай бала ойноп жүрсө көңүл бурбай койбой калды. Азыр балдарды карап сөзсүз жанагындай дене табын чеченеп керек болсо, эгер бала кыйналып атса, мисалы мурда деле бизде деле бар болуш керек, мисалы туугандарыңыз деле эстесеңиз, температура балаңда барбы десе калп интип эле ченеп эле коет, туурабы? Анан эрин тийгизтирип ооба да, эми кандай болсо да, кээинки кездерде биз деле ошентебиз, туурабы? Эми жалаң эле сиз градусникти колдонуп деп айта аласыздарбы? Билбейм, башкаларды эми беш калтың эмес. Ооба, бирок көбүнчөсү чын эле ошондой эле дагы эле жүрүшөт. Мен эми өзүм практикаман айтып берейин, көп эле ошондой. Бала ысып турса да ата энеси билбегендер көп да. Ошондуктан өткөрүшү негизи болушу мүмкүн болчу, бирок азыркы учурда эми градусниктер, могу коронавирустан кийин градусник деген жөпжөнөкөй мындай ойлосок жөпжөнөкөй эле инструмент азыр ар бир үйдө пайда болуп калды. Мурда жок болчу көбүнчөлөрүндө. Ошондуктан негизи белгилерин табышы оңой болуп калды. Сиз айткан жанагындай дерматологко же жанагындай венерологдун же жанагындай аллергологко барып калгандан кийин азыркы протокол пайда болбоду. Бул протоколдор негизи ар бир жанагындай эмелерге барат да. Регионалдык, территориалдык больницаларга, эгер ошол жер андан сырткары сөзсүз биз тренингтерди өткөрөбүз, жанагындай азыркы маалымат сиз бияктан сырткары жана башка СМИден биз берип атабыз. Ошондуктан негизи ошондон пайда болгондон кийин азыр диагнозу коюшу оңоюраак болуп калды. Ата энелер көбүрөөк көңүл бура баштады, врачтар да мындай оору жөнүндө билип калышты, көңүл бура башташты. Жакшы. Биздин каарамыбызда аз эле мүнөттүк убакыттар калды. Бизге жазып аткан угармандар бар. Оке радиосу кутман кечиңиздер менен деп Нургүл Керимбаева, Гүлмира Орозалиева көрөрмандарыбыз жазыптыр. Салам айтабыз сиздерге. Жана келип аткан суроолор бар бизде. Анда бир аз көңүл бура кетели, андан кийин андан ары улантабыз. Саламатсыздарбы? Баламдын тамагы эле кырылдап ооруп атат. Бир аз жөтүлөт, кайрат жок болуп калат, бирок көптөн бери созулуп кетти. Эмне кылсак болот? Чоң рахмат. Ал 4 жашта дейт. Бул жерде негизи мен мындай нерсени кичине туура түшүнбөйм. Кандай болсо да биринчиден врачка барыш керек. Телефон аркылуу, радио аркылуу жооп берген мындай суроолорго эми негизги туура эмес. Анткени ар бир бала беш бармак бирдей эмес, ар бирөөнүн себептери ар кандай болушу мүмкүн. Негизи мындай жөнөкөйрөөк, ушундай суроого жөнөкөйрөөк түшүндүрүп бергенде эмне себептен болушу мүмкүн кырылдаган. Балким жакын арада бир сезген оорулар болгон, балким ангинасы бар, балким жанагындай кийинки учурларда гаймориттерден же жанагындай аденоид деп коет, каң шарыгы эти өсүп калган кездердечи ошол жерден какырык же чимкирик аркы тамактын аркы бети менен агып, ушул кыркырап жанагындай бронх жана өпкө жакта кырылдап тургансып тура бериши мүмкүн. Бул жерден мурдун тазаласа эле калган баары таза болуп калат. Бирок сөзсүз учурда бул баланы радиодон жооп издебей, буну врачка, дарыгерге, адиске барыш керек деп ойлоп жатам. Кандайсыңар? Бул передачага адвокат, юридикалык суроолорго жооп алгыдай каармандар дагы келеби дейт мага кен суроо. Эгерде сизде конкреттүү бир муктаждык болсо, анан кайсы жаатта болсо жазыңыз, биз караштырып беребиз. Кийинки саламатсыздарбы? Балам кечкисин 3 күндөн бери температура болуп атат, 37-8 болот, күндүзү кайра түшүп калат. Эмнеден болушу мүмкүн? Чоң рахмат дейт. Ошондой эле бул жерде жооп, бул жерде көрүш керек, тамагын караш керек. Биринчиден кандай болсо да көбүнчөсүндө балдардын 37-38 температурасы, дене табы көтөрүлгөн, бул көбүнчөсүндө вирустук инфекциялар болушу мүмкүн. Ошол эле сасык тумоо же остро-респираторный вирусный инфекция деп коебуз, анын ичине башка да вирустар кирет, сасык тумоодон сырткары болушу мүмкүн. Анын үчүн сөзсүз дарыгерге барыш керек, тамагын каратыш керек, мурдун көрүш керек, жана өпкөсүн тыңшап карап көрүш керек. Анткени дене табы көтөрүлүп кеткен бул аябай көп оорулардын симптому болушу мүмкүн. 3 күндөн бери болсо бул тим более бул банальный жанагындай биз айткандай инфекциядан, вирустук инфекциядан
вплоть до жанагындай айткандай Кавасаки синдром же волчанкага чейин жетип кетиши мүмкүн. Бул аябай мындай эң көп симптомдордун бири да, дене табынын көтөрүлүп кеткен. Ошондуктан сөзсүз врачка барып, башка белгилерин да аныкташ керек. Саламатсыздарбы? Кавасаки синдрому жугабы дейт кийинки 490 абоненти. Кавасаки синдром жукпайт. Бул азыркы учурда коронавирустан кийин бул кичине маалымат берип коеюн. Бул постковидный синдром деп аталат да. Айтмакчы, бул коронавирус менен айыккандан кийин пайда болот да. Ошондуктан Кавасаки синдром балдар, Кавасаки синдрому бар болгон балдар, алар негизи коронавирусту жугузбайт уже. Бул жугузбайт, ошондуктан бул жукпайт. Бул иммунитеттин туура эмес иштегени. Аллергия сыяктуу. Аллергия жукпайт. Аллергия деген туура эмес бирдеңке жеп койсоң иммунитет чыгарат. Ошондой эле бул жерде деле. Кутман кечиңиздер менен Айнур айым. Конок мырза абдан сонун тема болуп жатат. Рахмат, сонун акылдуу жана пайдалуу кеңештерди берип жатасыздар. Менде мындай суроом бар эле. Кайсы учурда муну Кавасаки дейбиз? Эгерде биринчи эле симптомдору пайда болсо, бирок аларды дарыласак жоголуп кетеби? Же сөзсүз түрдө бул бүт симптомдор окшойт, бүт симптомдору байкалышы керекпи дейт. Негизи эгер симптомдордун пайда болсо, мындай 1-2 симптом пайда болсо, анда сөзсүз баланы адиске көрсөтүш керек. Анан керек болсо биздин улуттук борборго жиберип, ал жерде бизде прием бар. Приемда мисалы мен иштейм, жана башка биздин дарыгерибиз иштейт. Биз кабыл алабыз. Ошол жерден көрөбүз. Эгер дагы балким ата энеси врач болбогондуктан кээинки симптомдорду өткөрүшү мүмкүн. Баягы көз кызарганы деле балким мурда кызарып өтүп уже кызарганы азайып калган болчу. Ата энеси көңүл бурбай калган болчу. Же көзү ошондой эле деп коюш мүмкүн. Башынан эле кызыл болчу деп коюш мүмкүн. Анын бардыгын эми адистер биз ревматологдор уже контролдоп карап туруп айта алабыз. Бирок ал убакытка чейин Кавасаки синдром деген негизи эле бул деген азыркы учурда кандай болсо да бул жалаң бир эле гана ревматолог көбөйт. Биз эркектерди коллегиально консилиум катары коюп дарылайбыз да. 236 сандары бизге кол көтөрүп жибериптирсиз. Рахмат. 0705 53 16 64 сандар кызматта. Ушул эле жерден сурагым келип атат. Мисалы Кавасаки сыяктуу синдром болсо, баланын дене табы көтөрүлдү деп коелу. Анан биз симптомдук түрдө дарылап койдук, дене табын парацетамол беребиз, байтур түшүрүп койдук. Ошол бойдон ал басаңдап кетеби же аягына чейин чыгышы керекпи бул бардык симптомдор? Негизи эгер Кавасаки синдром болсо, бул Кавасаки синдром токтобойт, анда күчөп кете берет. Парацетамол же ибупрофен дарылар кичине эле дене табын түшүрөт. Бирок денеге чыккан сыйып же ошол эле көздүн кызаруусу ал сөзсүз күчөп кете берет. Эгер бала температура болсо, мисалы коронавирус менен ооруду, бир 2-3 жума же 4 жумадан кийин кайра дене табы көтөрүлүп, бирок калган симптомдору жок болсо, анда бул башка деле инфекция болушу мүмкүн. Анда карап көрүш керек, балким ошол эле сасык тумоо деле болуп калышы мүмкүн. Бирок сөзсүз бул жалаң эле Кавасаки деп айтканга эмес. Болушу мүмкүн. Коопсуздук бар. Сөзсүз изилдеш керекпиз, көңүл бурбай койбош керек, врачка алып барыш керек. Өзүңөрдүн территориалдык врачыңызга алып барып көрсөтүп көрүңүз. Эгер ал окшош болсо, анда сөзсүз бизге жиберет. Жакшы. Башыман чыгып кетти, бир суроо берейин деп аткам. Биздин карамагыбызда 7 эле мүнөттүк убакыт калды. Ошондуктан сөз сизге. Алдын алуу жолу тууралуу бир аз айтып бериңизчи. Негизи аутоиммундук иммунитет туура иштеш үчүн эмне кылыш керек дейинчи туура суроо. Эч нерсе кыла албайбыз. Эч нерсе кыла албайбыз. Бул генетикалык да. Туура эмес иштебеген, бул генетикалык туура эмес генетикалык түзүлүшү өзгөрүлөт. Ошондуктан иммунитет өзү баштан туура эмес иштей баштайт да. Козгоочу нерселер любой эле болушу мүмкүн. Мындай аналогия кылгандай, бул жанагындай аллергия сыяктуу да. Аллергияда деле эмне? Сырткы бир кайсыгы антиген келет, ошол сыяктуу аллергия пайда болот. Ошондой эле бирок аллергияны биз дарылай албайбыз да. Себебин ала албайбыз. Анткени бул негизи адамдын өзүнүн өзгөчөлүк иммунитети, өзгөчөлүк өзүнүн дененин анатомиялык же физиологиялык өзгөчөлүктөр да.
Биз только эле тамактануу, стресс сыяктуу нерселер буга түрткү бербейби? Түрткү бериш, бул туура түшүнүш керек. Бул түрткү. Ошондуктан биз өз ооруну алдын ала албайбыз, бирок түрткүлөрдү ала алабыз. Түрткүлөр бул эмне? Эгер Кавасаки синдром деп айтсак, бул биринчиден жанакындай бактериалдык жана вирустук инфекциялар. Ошондуктан алдын алыш үчүн эмне? Азыркы учур коронавирус болобу, коронавирус учур эмеспи? Негизи эле болушунча өзүнүн эпидемиологиялык жанагындай мероприятиялар колдонуш керек. Өзүнүн өзгөчө эмесин гигиенасын сактоо, колду убагында жуумай, ошондой эле бактериялардан, вирустан колдон келишинче катыш керек. Сактануу ошол эле да, биринчиден. Баягы эле колун жууп, маска тагып, бет капты тагынуу жана башкалар. Жана кадимкидей эле вирустук жана бактериялык инфекциялардын алдын алуусу болду, андан ашып эчтеке. Калганын баардыгы жана мен айткандай эле бул коронавирустан сөзсүз пайда болот дебегендиктен, мындай кээ бирки учурларда эле Кавасаки болуп кетиши мүмкүн дегендиктен, бул эми 100% алдын алуусу жок. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Алдын алуу жана сактануу жолдору жөнүндө бир аз болсо да сөз кылдык. Анда биз эфирди жыйынтыктачу учурга келдик. Дагы кыргыз элибизге, жалпы угармандарыбызга кайрылуу жасап, өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз болот. Сизге эркин микрофон. Негизи мен биринчи айтайын деген паника болбоо. Бул анткени негизи биздин кыргыз элибизге Кавасаки синдром деген аябай коркунучтуу болуп, өзүнчө эле баягындай аябай жугуштуу оору деп деле суроолор пайда болуп атпайбы? Же жанагындай стигматизация деп коет биздеги эркек кездерде. Бизде туура эмес, мындай Кавасаки болуп калган балдарды негизи туура эмес көңүл буруп, жанагындай сен жугуштуусуң деп туура эмес көңүл токмокко чейин жеткен болбогондой, андай жеткирбеш үчүн негизи бул коркунучтуу оору деп айтпаш керек. Сөзсүз коронавирус бул ооруга жеткирбейт деген да туура эмес. Бул жерде негизи ар бир адам киши өзүнүн ден соолугун же өзүңүздүн жакыныңыздагы ден соолугун көңүл буруп карап турсаңыздар эле, анан кааларым кыргыз элине бул ден соолук жанагындай жалаң эң жакшы эмне болор, ушул дүйнөдө эмне болгон ошонун баары бизге келсин буюрса, ушу жаңы жыл менен. Чоң рахмат. Сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайм. Бир жума болсо дагы баары бир эртерээк куттуктап коеюн. Майрамыңыз кут болсун. Анан албетте сонун убактыңызды бөлүп, баалуу убактыңызды бөлүп келип бердиңиз. Биз адамдарда эмне эң эле чоң белек бул биздин убактыбыз эмеспи? Элибизге ушундай сонун 1 сааттык убактыңызды, барып келген жолуңуз менен 2 сааттык убакытты бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык айтам. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Балдардын ушундай батасын алып, балдардын кызматында жүрө бериңиз. Достор, коштошобуз. Бүгүнкү эфирдин коногу Улуттук эне жана бала коргоо борборунун балдар кардиологу жана ревматолог, дарыгер Бурабаев Болот Давлетбекович болду. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Эртең таңкы саат 8-де сиздер менен үн алышам. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Эң башкысы кандай гана учур, эмне гана болбосун, көпчүлүк оорунун булагы бул нерв деп коет эмеспи? Кыргыз элинде бул абдан сонун айтылган сөз. Дал ушул нервтенүүдөн, ашыкча ачуулануудан, ашыкча стресстен абайлаңыз. Үйдө ынтымак болсун. Үйдө ата эненин ортосундагы ынтымакты, жакшы мамилени көрүп чоңойгон бала сөзсүз түрдө бактылуу болот. Сөзсүз түрдө анын иммундук системасы да туура иштейт, бекем болот. Ошондуктан колдон келишинче үйдөгү атмосфера бейиштегидей болсун деп коеюнчу, сонун болсун. Анан эч качан оорубаңыздар. Бар болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.